Бекжан Шыгаев Назира Айтбекова лишний эт тууралуу жооп берди. Эсиңиздерге салсак, кеше жакында эле Назира Айтбекованын эркектер жөнүндө айткан сөздөрү коомчулукта кызуу талкууга алынган. Анын айткандарына жооп кылып Бекжан Шыгаев деген окурманыбыз Назар Ньюс Кейж агенттигине Назира Айтбекованын айткандарына жооп кылып бизге төмөнкү пикирин жөнөткөн. Толугу менен эч өзгөрүүсүз Бекжан Шыгаевдин пикирин жарыя кылабыз. Фейсбукта эркектердин жамандоо менен коштогон Назира эжекебиздин ой толгоосу арманы желдей тарады. Эркектердин жазган комментарийлерин, эркектердин сиз жазган өксүккө кубаттап баскан лайктар үчүн түшүндүрмө берекетini туура көрдүм. Бул жерде Назира эжекебизге теңелүү эмес, башкаларга да сабак болот экен деген изги ойлор десем болот. Эмесе сөз башынан болсун. Эркектердин жоопкерчилиги тууралуу кол көтөргөндүгү көчүүнүн кызыкчылыгы үчүн гана ой жууртуп жашап калганыңыз тууралуу жазыптырсыз. Назира эже, сиздин жан дүйнөңүздүн жабыркагандыгын пайдубалдан сиздин жашооңузда кабарым жок, бирок атасы сөзгөндөй сезилип турат. Туура эмес баамдасам кечирим сурайм. Экинчиден, эркекти түшүнө албай калгандыгыңыз да турат. Сиз деле бала кезде чоң апаларыбыздын эркектин кийимин аттабагын, эркектер топтошуп турган жол менен өтпөгүн, күйөөсүн акырайып тиктебегин көрүп калсаңыз керек. Жашоодогу эң эски нерсени бактабасаңыз жашоодон бакыт таппайсыз. Алар ушуну түшүнүшү, эркектер боз үйдү тегерете чачынан сүйрөп сабаса да 2 саат ыйлап кайра күйөөсүнүн баатырым менен деп жашап кете беришкен. Эркектердин сизге порно жөнөтүп жаткандыгынын себебин айтайын. Жеңил тил менен айтканда, желиңиздин үрпүн байкатып суу жектеп түшкөн сүрөтүңүз себеп болуп жатса керек. Эркек деле келесо эмес, ыймандуу ийба кылып жашаган кызга эч качан порно жөнөтпөйт. Көмүрканада жүрсөңүз көй жугат, ал эми атыр саткан жерге барсаңыз атыр жыттана баштайсыз дегендер, эртеңки күнү кой мен оңолушум керек экен деп жоолук салынып намаз окуп баштасаңыз телефонуңузга аалымдардын баяны келе баштаарына шегим жок. Үчүнчүдөн, балаңызды эркек кылып тарбиялоо тууралуу кыздарыма коштуңуз. Мен сизге 100% кепилдик менен айта албасам да 70% менен айтайын, атасыз эркек баары бир кемтиги менен чоңоет. Арстанды адамдар тарбиялагандыгы үчүн эмес, айталадагы жапайчылыгы айбаттуу кылат. Ар бир нерсенин жашоо мыйзамы, анан тарбияты болот. Сиздеги аялдык тарбия эркекке сиңип, эркектин эй деп айткан тарбиясы бош бойдон кала берет. Жакшысы жарашып же уулуңуз чоңое электи жакшы, эркекти жанда үй бүлө очогун кайрадан тууткан жакшы. Деги эле ажырашуу жакшы эмес. Кемчиликсиз адам болбогондон кийин кечиришип жашай бергенден өтөрү жок. Учурда болбогон себептен ажырашкандар толтура. Баарына эркектер күнөөлүү экенин мен деле толук моюнга алам. Ажырашкан эркектердин жүзүн көрүп эле алсыздыгын көрүүгө болот. Кудай эркекти таасирленип аялды ээрчиш үчүн эмес, аялдын ой боюнча койбой жетелеп жашаш үчүн жараткан. Жаза берсем сөз түгөнчүдөй эмес, анын үстүнө бир карыш ой толгону окуган адамдар деле азайып баратат. Кыскасы, шайтанга үстөмдүк кылдырбай өмүр сүрө берели. Эң негизгиси, үй бүлөлөр ажырашпасын. Ажырашуу көбөйгөнү эркектердин алсызданып баратканы. Сизге сиз бажырап арманыңызды айткандан кийин туура айтасың берекем деп бекем кысып кучактап уктап калган күйөө керек. Бейшенбек Бекешев агайыбыздын айтмакчы, эрден кийин сый жок деп, жакшысы жашаруунун аракетин көрүңүз. Сизге үй бүлөлүк бакыт каалайм дейт Бекжан Шыгаев. Булак Назар Ньюс Кейж. Эл чындыкты билсин. Аскар Акаевдин Кыргызстанга кайрадан эмнеге келгени, канча жүрөрү белгилүү болду. Буга чейин экс-президент дүйшөмбүнүн таңында Москва Бишкек каттамы боюнча учуп келгени маалым болгон. Туңгуч президент Аскар Акаев Кыргызстанга кумтөр иши боюнча дагы бир ирет сурак берүү үчүн келди. Бул туурасында анын жакындары билдирди. Акаевдин бүгүн таңгамал Москва Бишкек каттамы боюнча учуп келгени маалым болгон. Экс-президенттин жакындарынын айтымында сапар Кыргызстандын укук коргоо органдары менен макулдашылган. Ал Күнтөркенин айленасындагы кылмыш иши боюнча УКМКга 2 күн сурак берип кайра кетет. Аны менен кошо уулу Илим Акаев да келген. Эске сала кетсек, ушул жылдын август айында Аскар Акаев 16 жылдан бери Кыргызстанга биринчи жолу келип, УКМКга кумтөр боюнча сурак берген. Андан кийин элге кайрылуу жасап, кумтөр долбоору боюнча өкмөткө ишенип чечим кабыл ала бергенин айтып, кыргызстандыктардан кечирим сураган. Булак Спутник Кейж. Эл чындыкты билсин. Бул зыянкечи чемнеле Кыргызстанга сер каттоо болуп калды. Кимдер чакырып жатат, муну көрөйүн деп кимдердин көзү учуп жатты экен. Түрмөнүн төрүнөн орун алып, өмүрүнүн калган бөлүгүн толук ошол жерде өткөрө турган зыянкечи энесинин төрүндө жүргөнсүп, башы ойгон күнү келип, каалаган учурда кетип, качанга чейин биздин нервибизди жукарта берет. Талкалаган фабрика, заводдорду, ишканаларды, мал чарбасын, айыл чарбасын, билимсиздердин уюуна айланткан чоң окуу жайларын Канадага сатып жиберген кумтөрдү ордуна койсун. Асирдин Исановдун өлүмү үчүн жооп берсин. 16 тонна алтынды алып чыгып кетишкен деши ушул убакка чейин элде айтылып жүрөт. Андай чоң аферага өзүнүн эрки жетмек эмес, ошондуктан ошол ишке түрткөн соучастниктердин атын атасын. Билип жүрөлү, кимди дос, кимди душман дешти, кимди даңазалап мактап, кимди каргашыбызды. 15 жылда бул сазга батырып кеткен өлкөнүн жаңыдан калыбына келтирип, жок болуп кетүү коркунучунда турган Кыргызстаныбызды кайрадан түптөгөн Байкиев келе албай жүрсө, бул башы баткан жерге башка жери батат болуп кайра эле келет да. Итиркейибизди келтирип, өткөндө келип, мен силердин бир тыйыныңарды жеген эмесмин, кумтөрдө алтын казылып жатканын билген эмесмин, кыйратты иште өлкөнү бир тыйынга карыз кылган эмесмин деп каратып туруп карганып, алтын
миллион кыргыз элинин бетине түкүрүп кетпедиби? 15 жылда Барбадосты талкалап, Ырымга бир туалетте сала албай жатып, артынан 2,5 миллиард доллар карыз таштап кеткенин кайрына жашырат бул жалганчы. Бакиев төлөбөдү мунун карызын 500 миллион долларын. Акаевден калган 200 миллиардка Атамбаев 2,5 миллиард карыз алып кошуп, жалпы кыргыз 5 миллиард долларга чокул барып калды да. Карыз алып жеп коюшкан Акаев менен Атамбаев өлкөдө, ал эми карыз албай кес курган Бакиев өлкөгө келе албай жүрөт. Ушул кантип акыйкат болсун? Кудайдан корккула, акыйкатсыз мамиленин да азабын тартасыңар. Кудай буюрса, Акаев кылган кылмыштарына жараша жооп берсин. Путиндин сүйүктүү баласы болуп алган болсо да, түрмөдөгү баласынын азабын тартканыбыз деле жетишет деп Шау Мырза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаровдун отставкага кетиши эң туура жаңы жылдык белек боло тургандай. Акылбек Жапаров атка минерлер үчүн электромобилдерди тандап жүрөт жана өзүнүн үй бүлөлүк тоюна даярданууда. Мындай пикирин экономист Эмиль Ашымбаев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасы болуп дайындалып жатканда Акылбек Жапаров өлкө президентине да Жогорку Кеңештин депутаттарына да 2021 жылдын бюджетине киреше бөлүгүн 280 миллиард сомго жеткирем, ал эми 2022 жылы ал 400 миллиард сомго жетет деп айтып, аларды ишендирген. Бирок мына 21 декабрда өткөн парламенттик угууда каржы министри Алмаз Пакетаев 2022 жылдын бюджетинин киреше бөлүгү 200 миллиард 563,5 миллион сом болот деп билдирди. Бюджеттин таңкыстыгы болсо 9,1 миллиард сом же дүң өңдүрүмдүн 1,3% барабар болот деп пландалган. Андан тышкары ал таңкыстыкты жабыш үчүн министрлер кабинети жалпы баасы 8 миллиард 90 миллион сомго жеткен мамлекеттик баалуу кагаздарды да чыгарып сатууга даярданууда. Анткени 2021 жылы 8,4 миллиард сом болот деген бюджеттик таңкыстык бир жылдын ичинде 19,2 миллиард сомго жеткен. Сомдун наркын колдоо жана бюджеттин таңкыстыгын жабуу максатында Улуттук банк быйыл 650 миллион доллар сатты. Акыркы интервенция 8 декабрда жасалган жана 71,3 миллион доллар сатылган. Мурда Кыргызстан стабилдештирүү жана өнүгүү боюнча Евразиялык фондко кайрылып 100 миллион доллардык насыя сураган, бирок ал бизге берилбейт. Анткени 2021 жылдын 9 айынан жыйынтыгы боюнча бюджеттик таңкыстык болбостон тескерисинче профицит болгон. Бюджеттик профицит менен Кыргызстан 2024 жылы гана аткара алат деп ал кезде каржы министринин орун басары болуп иштеген Бакетаев сентябрда эле билдирбеди беле. Мунун баарын кантип түшүнсө болот? Министрлер кабинети эмне үчүн элден карыз сураганын ниеттенип турган өзгөчө түшүнүксүз. Анткени 9 декабрга карата мамлекеттин ички карызы 63 миллиард 247 миллион 392,1 сомго жетип, тышкы карыз менен теңелип калды. Мен мурда көп жолу билдиргендей, турмуш реалдуулугу Акылбек Жапаровдун популисттик сөздөрүнө дал келбей жатат. 7 декабрда ал Нур-Султан шаарында казак өкмөт башчысы менен жолукканда жайкы суугат мезгилинде токтогу суу сактагычынан Казакстанга суу берилгенин биз Аскар Мамадинден угуп жатабыз. Бирок дал ошол мезгилде биздин өзүбүздүн фермерлерибизге суу жетпей, алар түшүмсүз калып ыйлап отурган. Андан мурда болсо биз тажик энергетика министринен Кыргызстанга эч кандай энергия экспорту болгон жок дегенди укканбыз. Ошондон кийин кыргыз энергетиктери кыргыз жарандарын үйлөрүн кыдырып, электр энергиясын үнөмдөш керек деп жылыткыч аспаптарга пломба иле баштады эле. Кумтөрдө эмне болуп жатканын коом так билбейт. Ишкерлер менен Жогорку Кеңештин депутаттары жаңы салык кодексине каршы баалар өсүп баратат, киреше жок, америкалык грин карта алабыз дегендер фотосалондорго кезекке үйлө баштады. БШК шайлоо жыйынтыгын чыгара албай убара, машинеси менен жолго чыккандар жакында ал жол үчүн акча төлөй баштайт. Турмуш кымбаттап, абал начарлап гана баратат. Туңгуюктун аягында болсо жарык көрүнбөйт. Бирок Акылбек Жапаров атка минерлер үчүн электромобилдерди тандап жүрөт жана өзүнүн үй бүлөлүк тоюна даярданууда. Бизге ушундай улуу мамлекеттик ишмер керекпи? Жөнөкөй жарандар үчүн Акылбек Жапаровдун кызматтан чегиниши эң туура жаңы жылдык белек боло тургандай. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин.